Assalamu alaikum урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Жана ушул сааттардагы энесин атасын сыйлаган жалпы жердештер, агалар, инилер, аталар жана энелер. Мен азыр Өзгөн районуна караштуу Кеңеш деген айылда жашаган Ахун деген атабызды куттаганы кетип баратам. Мына ушул атабыздын Россия мамлекетинде иштеп жүргөн кыздары, күйөө балдары жана неберелери бүгүнкү туулган күнү менен куттукташты эле. Мына ошол туулган күнүнүн урматына менин программасын максат кылышкан экен. Ниет кылып ушул менин дагы атамы, апамы кошуп тартып киргизип коюң деп ниет кылышкан экен. Мен ошол ниеттерин аткарганы кетип баратам. Кудайым буйруса, Кудайым ак жол берсе, саналуу мүнөттөрдө деп кой, мүнөттөрдө кирип барам ошол айылга, Кеңеш деген айылга. Андыктан жакшылап байкап туруңуздар. Урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, мен ушинтип азыр Акун абанын үйүнө келип калдым. Акун аба, кандайсыз? Жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Мен ушул тиги Москвадан кыздарыңыз атайын буйрутма берип, бул аталар жөнүндө, энелер жөнүндө программада. Ошон үчүн менин дагы атам ушул программага кошуп коюңузчу деп суранышты эле. Ошого аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Мен сиздин үйүңүзгө келип калдым. Оштон атайын азыр шаштырып, бүгүн туулган күнүңүз турбайбы? Мынакей кызыңыздын ушул программанын атынан белектери, жай намазыңыз, допуңуз бар, анан энебиздин жолугу бар. Рахмат. Муну элестеттиңиз белеби? Жок, элестеткен эмесмин. Биринчи марта мен дагы. Азыр кыздар менен бир байланыштырып койсоңуз да, сизге чалып ушул байланыштырып азыр баардыгы күтүп атышат. Москвадагы кыздарыңыз, күйөө балдарыңыз, бул жактагы балдарыңыз, неберелериңиздин атынан. Акун аба, анан сизди аябай ушу кыздарыңыз мактады, биз атабыз менен сыймыктанабыз депчи. Ушул той илгери ушул жерден интервью баштайлычы. Мына илгери эмне иш жумуштарды кылдыңыз? Ушун канча балаңыз бар? Канча баланы чоңойттуңуздар дегендей. Рахмат. Менин 4 кызым, 2 уулум бар. 4 кыз теңин күйөөгө бердик. Өзү менен өзү болуп жашашып атат азырынча. 2 балам бар. Бирөө Россияда, бирөө мына үйдө бизди бага турганы. Азырынча эми турмушубуз орто эле деп ойлойм өзүмчө. Ушул жалпы канча небереңиз бар? Неберем 20 неберем бар. 20 небереңиз бар. Өмүрүңүздү берсин, десоңузду берсин. Бул ушул кыздарыңыздагы атайым ушул күнү атамы туулган күнүнө жетип барыңыз деп суранганда мен бир 150-160 келдим да сизди кечигип калбайын деп. Себеп дегенде күн жарыкта, бир чети биздин тартымдагы сизге болгон программадагы жап-жарык болуп чыгат. Анан бир чети мына сиз дагы баягы кыздарыңыздын айтымында билбеген экенсиз. Таптакыр эч ким айтпаптыр сизге. Эч ким айтпаптыр. Сиз кимси болосуз? Мына жаныңызга келсеңиз, мына сизден да бир интервью алып коелу. Мен эң кичине баласыз. Эң кичинекей баласызбы? Бул ата, бул адам, бул жаныңызда турган сиз үчүн кандай адам? Ушул миллиондук аудиторияга бир мактанып чыган ата экениңизди бир. Атам биз үчүн эң кымбат адам бул дүйнөдө. Биздин пешинебизге ар дайым бар болсун. Тег эле баардыктын атасы болсун бул дүйнөдө. Апасы болсун. Апасы болсун. Мындай туулган күндөрдөн көп тутасып жүрө берели. Мен айтканыңыз келсин. Өмүрлүү болсун атама. Атаңызды канча күн көрбөй калсаңыз сагынып каласыз? Кадимгидей. 2 күн, 1 күн көрбөй калсам сагынып. Кадимгидей эле издеп. Өзү негизи бир жакшы бир сөз бар да, мисалы үйлөнгөнсүз да. Үйгө келгенде атаңызды биринчи сурайсызбы же аярыңызды сурайсызбы биринчи? Апам менен атамды сурайм. Атам менен апаң каякта дейсизби? Үч болуп калат да, ушундай да. Эми ата энени бар, көзү бар тирүү кезинде мындай жакшынакай болуп сыйлап атасын алып калуу ар бир баланын милдети да. Канжыңабызга байлап жүрөбүз. Акын аба, баардыгыбыз бул мыйзам чиремдүү көрүнүш, кыздарыңыздын, балдарыңыздын баардык ниети ушул. Атам ушундай жапжаш болуп сактала берсин, Кудай буйрса. Азыр канчага чыктыңыз?
67. 67 eкен бул. Жап-жаш убагыңыз экен. Кудайым буйрса 100 жылдык маанекеңизге келели да ушин сайрап турайлар сиздин эшигиңиздин астында. Рахмат. Эми энебиз какта жүрөт энебиз? Анда жүрүңүздөр үйгө кирип берип сиздерден бир жакшы интервью алайлы. Урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү. Азыр биз Акунованын ордосуна кирип келдик. Калган интервьюну чогуу сиздер менен үйдүн ичинен улантабыз. Кыздарыңыз бүгүн мага жок жерде мага дагы сюрприз кылып чыга калышты. Кимиси? Айжамал деген кызыңыз бар экен. Негизи бардык эле кыздарыңыздар сүйлөшүшкөн экен өзү. Ошо мен дагы апамы, атамы ушундай куттуктап коелу, ушу менин программасына киргизип коелу деп. Кичинекей кичи баласы допузу менен жай намазын анан эненин жолугун салып коюңуз. Көрүүчүлөр ойлобосун бул кур эле кирип келип калыптыр депчи. Акырдан күлпәрде отурар. Келиңиз отуруңуз. Келиңиз отуруңуз. Жолуңду салынып алыңыз мынакей. Ушул жолук ушул сиздин бүгүнкү туулган урматына өзү негизи апама аябай көп подаркаларды беребиз дейт, бирок атама дагы беребиз дейт, бирок ушул программаны эч буйртма кыла элек дегенден мен ушул сиздердин үйүңүздөргө жакшынакай болуп жетип келдим. Биз атама мындан дагы кымбат подаркаларды бергенбиз дейт, бирок эң кымбаты ушул болсун деп. Эң кымбат ушул программа болсун деп. Эми сиздин атыңыз ким эле? Эң кичи баласы. Максат. Максат мырза. Азыр Москвада аябай чөкөтөндөй болуп чурулдап атышкан балдар кыздарыңыз менен бир сүйлөшүп алып туруп анан кийин бир дем алып туруп анан маекти уланталы. Мынакей бул ушул жолук программанын атындагы жолук мынакей. Ооба, программанын атындагы жолук. Эми аябай чукул арада уюштуруп калгандыгына байланыштуу мен дагы башка жумуштар менен бир жакка кетип бараткан учурдан сиздер тарапка келип калдым. Эми урматтуу көрүүчүлөр, азыр Акунабабыз байбичеси менен алыста жүргөн балдары менен бир коорашып алсын, Жакшы кызым, жакшы. Жакшы, рахмат, жакшы. Sizga bir sürpriz qilaylik dedik de. Rahmat, rahmat. Mana kelip oturadi oğlum. Rahmat, rahmat. 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 Televizyondan çıkıyoruz. Qandaysыңар? Mına joluktap kelip salıp koydu balam. Mına o balam. Yaxşı. Yaxşı. Boptur, rahmat baldarım. Ömrüңөрдү bersin. Tesoluңарды bersin. İşleriңер жақсы болсын балам. Кушконуңар менен кошо карып арып, биздей болуп карып, силер да бала чакаңардан көргүлө. Озур көргүлө бизге окшоп. Рахмат. Мына атаң мына жанымда отурат. Эне кыздарыңыз сагындыңызбы? Атаң. Кыздарыңыз сагындыңызбы? Канча убакыт болду көрөлөрүңүз көшүп? Мына Айжамал кызым жакында эле 1 ай болду келип кетти. 1 айда 2 келди Түмөндөн. Анан калганы мына болсо 3 жылда келди. Rahmat, rahmat. Москвада эми 2 кызым бар, ошолор көптөн бери келелек. Ошолорду өзгөчө сагындыңыз, ооба. Ушул салам жолдоп койсоңуз болот өзүңүздүн. Өмүш, Каникей. Биз силерди сагындык. Булар жакында келип кетти. Бишкектеги. Rahmat, rahmat. Ошо экөөңөрдү сагынып калдык. Келелек. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сагынган балдарын бүт эне өзү билдирип атат. Мынакей Өмүш барбы? Акунаба, мына ушул алыста жүргөн балдарыңыз тууралуу айтып берсеңиз, мына ушуларды кантип чоңойтуңуздар ушул байбичеңиздер экөөңүздөр? Эми баланы чоңойтканда кандай? Жашында жакшы болот экен. Көрүнбөй жатат го. Чоңойгондон кийин булардын деле түйшүгү бара-бара көбөйөт турбайбы? Биз деле жаш маалда чоңойттук. Анан кийин күйөөгө бердик. Булар бала чакалуу болду. Булар чоңойтобуз деп биз ham карып калдык да, карып кеттик да. Байкабай калдыңызбы ушулар чоңойтуучуларды багабыз деп отуруп? Анда бул жашка келгенибизди ham билбей калдык азыр. Ошондо жап-жаш, бирок жап-жаш экенсиздер. Мына 67 жаш деген бул
erkek үчүн өтө багы жапжаш маал болуп эсептелинет эми. Ушул балдарыңыз, неберелериңиз, кыздарыңыз бардыгы мына атам Кудай буйрса 100дөн ашат деп ниет кылып атат. Жаштын тилегин берет аба. Рахмат. Сага да рахмат. Демек сиз дагы ушул мезгилинде ата энеңизге ушундай мээримдүү, ушундай бир камкордук кылган экенсиз да, бул кайтар дүйнөдө кайтып карабайсызбы? Айланаңызды чуулгап, чурулдап, кыздарыңыз куттуктап, туулган күнүңүздө ушинтип программаларды уюштуруп, ырашылыгыңыз талап атат. Демек сиз дагы мезгилинде ушундайларды кылдыңыз беле? Биз дагы эми мынчалык кылбасак дагы өзүбүзгө жараша кичине кылганбыз, кичине жардам бардам дегендей. Мынчалык кылган эмеспиз. Азыр балдар Ушул Гүлпари энебиз менен ушул турмуш жол тууралуу айтып берсеңиз, мына азыркы жаштарга сабак иретинде, мисалы, канча жыл болду түтүн булатканыңыздарга бирге? Биз экөөбүз үйлөнгөнбүз, 79-жылы үйлөнгөнбүз. Ошондон бери мына азыр эми 165ке чыктык. Бирөөбүз 67ге чыктык. Ошондон бери эми айтсак, көп жакшы күндөр өттү, жаман күндөр өттү. Эми турмушта ар кыл иштер болот экен да. Наркысына чыдадык, беркисине чыдадык. Ушинтип балдарды өздөрү менен өздөрү кылдык, кыздарды өздөрү менен өздөрү кылдык. Мына эми келип мына ушу даражага жеттик да, аялым экөөбүз. Ошондо азыр эми бири-бириңиздерди издеп, карлыктагы махабат келдиби, келбедиби? Акунова мындай. Эми келип калат окшойт. Ушундай экен да. Өткөндө бир жерге барсам, ушундай энелер тарткан барсам, аксакал киши бар экен сиз сыяктуу, бакылдаган аябай сонун. Ошол айтат, ушул Өмүрзак балам дейт, ушул карлыктагы махабат деген болот эле, ошол келип калган окшойт. Кемпирими 1 секундтагы жанынан кое бергим келбейт дейт да. Ошол сыяктуу эле бир жакшы бир суроо да. Издеп каласыздарбы кадимкидей эле? Атангана деп келет. Ошодо. Атангана деп келет. Ошодо, эне сиз жок болсоңуз бул аксакалыбыздын эч бир мындай бир шериги жок сыяктуу бир ээн калаган, энсиреген үйдөй болуп калат, туурабы аксакал? Ошондой болуп калат окшойт. Ошодо сизден башка ушул кемпириңизге, сизге кемпириңизден башка бир күйүмдүү болбойт, өзүңүз айткандай. Бирок балдарыңыз ушундай мээримдүү, тарбиялуу болуп чоңойгон экен, жакшынакай болуп сиздерди куттуктап отурат. 30 жылдан мектепте иштедик экөөбүз тең. Мектепте эмне иштедиңиздер? Мен начальник класс окуттум. Бул энебиз агартуу тармагында эмгек сиңирген экен да. Ташкенттен бүткөн индустриальный педагогический техникумду бул. Акунабыз, Ташкент. Жылдан иштедик, 6 баланы тарбиялап, кыйынчылыктар болду 90-жылдан кийин. Анан балдарды көбүнчө эмгекке тарбияладык биз. Аябай эмгекчил кылган экенбиз. Азыр айтат, бизди жакшы эмгекке тарбиялапсыңар. Бул жакта деле чыдабагандар иштей албайт дейт. Туура айтасыз, туура айтасыз. Баардыгы эмгекчил, өздөрү менен сабырдуу, чыдамдуулукка тарбиялагансыздар да. Баары балалуу, чакалуу. Ушул сиз агартуу тармагында иштеген болсоңуз эне аябай көп шакирттерди тарбиялаган болуш керексиз, а? Ооба. Азыр кайсы мектепте иштедиңиз, анан кандай бир сыйлыктарды алдыңыз? Кеңеш мектебинде иштедим, грамоталарды алганмын убагында, начальник класс окутуп жүрдүм. Азыр окуучуларым алды республиканский немеде медик болуп иштейт, Азирет деген балам. Көп, аябай эле көп чоң окууларды бүтүшүп, чоң иштерде иштешет. Депутат болгондору бар арасында, башка болгондору бар, айылдык депутаттар бар. Шаардык депутаттар бар. Башталгыч класстарды окутуп канча жыл эмгектендиңиз ушул мектепте? 30 жыл эмгектендим. 30 жыл эмгектенип ушул мектептен пенсияга чыктыңыз, э? Ушул жерден пенсияга чыктым. Сиз дагы бир жерде иштедиңизби? Ушул бир жерде иштеп туруп? Мен дагы немеде училищеде көп иштедим. Иштедим технический немеде. Анан кийин мектепте иштедик. Анан кийин эле болду, ошондон кайта эле дыйканчылыкка өтүп кеттик. Атабыз дагы эле. Эми аксакал, биздин программада бир өзүнчө бир сиз күтпөгөн бир шарттарыбыз бар да. Ушул бир тууган балдарыңыз, кыздарыңыз, неберелериңиз, ушул жактагы балдарыңыз, неберелериңиз суранды эле. Атам бир 4 сап ырырдап койсун деп өтө суранышты эле да, бир кыңылдап койбойсузбу гана? Ооба да, бир жакшы ырдап, бир созолонуп койсоңуз эми кийинки муундар үчүн, небере-чебере үчүн эстелик болуп калсын. Майли эми. Эми биз дагы эми азбы көппү бир мугалим болуп иштеп жүрдүк.
Oşalardın nemesinden bir kişini ırdap koysam, ayrı ırdap koyla. Kelleklerde ırdaşıp yürüdük öyle. Kana baybiçeňiz ekeniz hor koşulasızlar boşanda kana ke. Kana bir koşulup koysa kana. Oğuzlar ağaydeş vurduna, ardayın caydarı bolğula. Biz okşoş ağaylar gülsünsa, kolunan gül alıp koygula. Oğuzlar kızlar gülsünsan gül alıp koygula. Oğuzlar ağaydeş vurduna, ardayın caydarı bolğula. Bülbüldep baratkan caştıktım, aldından bir kayrıp koygula. Oğuzlar kızlar al gülsüsa gül alıp koygula. Oy rahmat atake rahmat. Siz ırdap baratkanda mınake gördüңбү? Жаш кезинде өрт болгон дейт. Ушул өрттүгүн байкап сиз аябай кармаган экенсиз да мына кыйла жолдон bir мындай жакшы жолго тартып эне. Кезинде эми бардык эркектердин бардыгы эле ошол болот да. Аял жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деп коет. Эми ошол ушул Акунаба ушул жаныңызда отурган бейиштин образында болгон энебизди каяктан таптыңыз? Кантип эмгек кылып алдыңыз? Ушул тууралуу бир жаштык кезди бир эске салып койсоңуз. Жаш кезибизде тууган болобуз, бири-бирибизди эле көрүп жүрчү элек. Анан булан Жалал Абад окуп калды, мен Ташкентте окуп калдым. Анан ошентип анан кийин барып келип жүрүп анан таанышып. Жалал Абадтан поезд менен жөнөттү. Анан акырында анан кийин үйлөнүшкө туура келди да. Карасаңыз жигиттер көбөйүп баратат. Анан кой алып калайын дедиңиз анан. 79-жылы анан ушинтип 1 май күнү анан кийин алып келип ошо бойдон жашап атабыз дедим. Ошо бойдон жашап атабыз дедиң. Ошол бойдон бактылуу жашап атасыздар Кудай буйрса. Мына карылыктын доорунда бактылуулук көз ирмемдеринде чогуу сүрүп атасыздар, туурабы? Мына 6 бала тарбиялап чоңойтуңуздар. 6 баладан кийинки 20дан ашык небере чебере деп атасыздар. Эми небере чеберенин санын айтыштарга туура эмес, бирок улана берсин, Кудай буйрса. Балдар чоңоюп келатат, неберелер чоңоюп келатат дегендей. Анан ушул жаш кезде кайненеге бир кызмат кылууда сиз кандай бир азыркы жаштарга нелер сунуштайт болосуз? Азыркы кайнелер менен мурдагы кайнелердин айырмасы кайсыл эне? Эми азыр келиндерге жыргалы эле оңой. Россияга кетишип эле ошол жакта кайненеден бөлүнүп, жакына болушуп, жүрүшөт, иштешип. Анан илгери биз неме кылат элек? Кайненеге аябай жакшы кызмат кылганмын. Анан тайнемин нүкасы болот да, кайнатам. Анан балам, эми менин нүкөмө түшүп калдың. Акунум бир үйдү гүлдөтөт, жакшы бала деди. Жүгүрүп кызмат кыл десе, жүгүрүп кызмат кылам. Анан кийин дүкүлдөп эле жүгүрүп өткөсүн десе болобу менин кайненем. Анан жүгүрбөш керек экен деп калдым. Анан бир серьездөк болуп калдыңыз анан. Анан мен жүгүрүп иш кыл десе эле жүгүрө берипмин да. Анан дүкүлдөбөй, жүгүрбөй жүр деди. Ошо анан кийин жакшы, кайнатам дагы аябай жакшы киши эле. Ушул айылдын аксакалы болгон. Айыл сот болгон. Илгери чоң кызматтарда иштеп, анан ушу үйгө киши көп келет эле. Тас толкон желбайт эле. Ушу кечке ошо окат. Анан күндөсү саат 12-де элдин аягы тыйылгандан анан план жазат элем. Үргүлөп мынантип отуруп план жазат элем. Анан ошентип эртеси саар мененки нанүштөгө нанды жаап коюп, жүгүрүп кетет элем. Биринчи класс алганда эртең менен окутабыз да, муналарым көп болуп кетет экен. Чала була жууп. Биздин илгерки келиндер ушундай элек да. Анан ошентип айылдын башынан этегине чейин бир уруу да. Анан качканын жолукту ушинтип санып качып кетебиз. Анан бир кайнагам завуч кол койдуруш керек планга. Жолугун мынтип алып анан кийин планды мынтип берем да. Мынтип берем планын. Кол койдуруп адеттүүлүгү урматтуу көрүүчүлөр мына ал мезгилде келиндер аябай ыймандуу болгон. Ошентип жолугу зүлпүлдөп качып мектепте сабак өтөт элек. Кайнагаларым мектепте иштейт эле, завуч эле. Азыркы келиндер жок эми андай эмес. Андай кыйынчылыгы жок, баары кир жуугуч машинасынан бери бар десеңиз. Балдарым багып эле отурасыздар анан. Неберелер чоңойтуп эле.
Kiri jok iş jok al mezgilde. Olgo juyubuz. Ал убакта баягы туфли кийиш, джинса кийиш, каяктан болсун да? Жок, үлгүлдөп жоруктар салынып. Ушунда. Эми эне ушул бүгүн чалыңыздын туулган күнүнө арнап бир 4 сап бир сиздере бир сололонуп коюңуз эми мугалим болгондон кийин эми сизден да бир ыргытөлү. Эстелик болуп калсын эми мындай бир жакшынакай болгон перзенттериңиздер үчүн. Арген кандай? Энебиз азыр Мен такыр эле ырдабай албайт элем да. Азыр эми чалыңыздын туулган күнүндө бир 4 сап ырдап койсоңуз, бир чалыңызга жазган ырларыңыз барбы? Болсо бир Неме, дежурный йөрүп бар эле. Ошону ырдап коюңуз кана. Төрт эле сабызды алып. Жымыңдап, көздөрүбүз кымыңдап, ай кара көз кайдасың, кол жетпеген жайдасың. Ушул эле. Рахмат, ушул Акунабызга арналган ыр го дейм. Акунабызга арналган ыр, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Гүлпари энебиз жанында отурган, абышкасына арнаган, эч кимге айтпаган, башка жерде созулонтурдабаган ырын мынакей арай көз чырай тартылып отурат. Эми аба мына ушул учурдан пайдаланып, мына бүгүн туулган күнүнүн урматына бир алыс жакын жерде жүргөн балдар кыздарыңызга, келиндериңизге, же неберелериңизге, чеберлериңизге бир аталык бир аябай ыйык болгон батаңызды бир берип койсоңуз, Урматтуу балдарым, кыздарым, неберелерим, алыста жүргөндөр. Силерге ден соолук каалайбыз, ичиңерге ийгилик. Ошо орустарга инсап берсин. Ошо бар бизгилер ушинтип жүрүшөт да. Ошо балдарым, кыздарым бар ден соолуктары жакшы болсун. Неме тилесе максаттарын ээсин. Балдарым, кыздарым, неберелерим бизди урматтаса, аларды Куда урматтасын. Бардыгы ден соолукта болсун, иштери жакшы болсун. Рахмат бардыгына. Мен бүгүнкү туулган күн өзгөчө болдубу? Ана айтыңчы. Ушул күнгө чейин ушундай программага тартырып бир койду беле? Жок, мен 67-ге чыктым. Өзүмө чочуп кеттим деп эле болду деп. Мен биринчи сиздин эшигиңиздин астынан өтүп кеттим. Бирөө дарбазаны ачканда. Билгендей эле ачтык окшойт, бир кыз ачып калды. Бирок мен 1-2 үй ар жакка өтүп кеткен экем. Бүгүн насип этип ушул программага кошулуп калганыңызга дагы бир кыздарыңыз аябай сүйүнүп отурган учуру. Эгер кыздарыңыз Кудай буйрса жай санатында Кудай буйрса ниет кылышып атат экен, келип атабыз менен апабызды бир жакшы кылып эс алдырып, бир жакшы жанында отуруп, бир чайын ичип, жытын жыттап дегендей ушундай ниеттери бар экен. Кудай буйрса ошол күндөрдө биз келип кызматты кылып, ошол күндөрдө бир сиздердин бир созолонткон ырларыңызга күбө болойлу. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Мен программасынын сүйүктүү катталуучулары, мен азыр ушул Акунабабыздын ордосунан бүгүнкү туулган күнүн куттуктап, сыртта жүргөн кыздар менен байланыштырып, сүйлөтүп, ырдатып, чордотуп, ушул жанындагы байбичеси менен бактылуу карлыктын доорун сүрүп аткандыгын сиздерге да бир чагылдырып бердим, аракет кылдым. Биз программабызды жыйынтыктап жатып, сиздерге дагы чын ден соолук каалайбыз. Акунаба, Рахмат. Гүлпари эне, эч качан кармашкан колуңуздар ажырабай, ушинтип гүлдөй жайнап, сиздер бар үчүн ушу жашоонун гүлдөрү ачылат деп коет. Эненин таман астында бейич жатат. Ата энени көз түрүсүнө сактап калалы деген бир чоң идеологияны кийинки муундарга ушул сиңирели, түшүндүрөлү деген аракетте, ушул видеолорду көрүп, кийинки муундар тарбиялансын деген аракетте максатта ушул ишти жүргүзүп жатамын. Ушул долбоор Мен программасы бүгүн сиздердин үйүңүздөрдөн ушул жолку программасын, ушул жолку иш сапарын жыйынтыктады. Эми калган бир ата энелерге, коомчулукка бир өзүңүздөрдүн бир кеп кеңешиңиздерди айтып койсоңуздар болот, жыйынтыктап. Эми биз көрбөгөн ата энелер дагы рахмат, бизге окшоп ушинтип сүрөткө түшсүн, балдар урматтасын, сыйласын. Ошолор дагы ушинтип телевидениеге көрүнүлсө, биз дагы көрсөк, биз дагы аларды көрсөк курсан болобуз деген ойдобуз. Ушул программа жактыбы? Эмнеси менен жакты? Ушул программага кандай бир мүнөздөмө бересиз? Эми мунун бизге жаккан жери үйгө келип тарткан үчүн катта рахмат улум. Биз дагы эми ушинтип кандай эми бир ушу жашка келип бир телевизордон көрүнө элекпиз, көрүнүп кичине неме болуп калсак, кандай жакшы болот эле.
Кана Гүлпар эне, siz өзүңүз кана бир мугалим катары аябай сонун сүрөттөзүңүз керек. Ушул передачабы? Программа, передача тура. Ушинтип үйгө келип ысык үйдө отуруп эле тартып, мынтип бизди алыстагы балдар менен жолугуштуруп, аларды биз менен жолугуштуруп, байланыштырып, мынтип тартып кетип атканыңарга рахмат. Силерге дагы иштериңерге ийгилик, силерге дагы ден соолук берсин. Ушу программаңар өнүгө өсө берсин. Ар дайым ушу элдин кызматын кыла бергиле. Рахмат эне. Бар болуңуздар, бар ушул балдардын, неберелердин сыйын урматын көрүп жүрө бериңиздер, Рахмат. Ушул неберелердин, балдардын ушундай тарбиясы менен, ушундай сиздер берген адеби менен сиздер жаш жана күчтүү ден соолукта сакталып турганыңыздар дагы бул факт, мына көрүп турабыз мынакей. Ошон үчүн балдарыңыздардын, кыздарыңыздардын ден соолугу өзгөчө алыста жүргөн балдарыңыздардын жакындагыларын эми көрүп, билип деп өзүңүздөрдүн батаңыздар берип атасыздар, Аман болуңуздар Акунова. Гүлпар эне. Рахмат. Бактылуу гана каарылыктын доорун сүрө бериңиздер, Рахмат улум, силерге дагы рахмат. Ушинтип келип, алтындай болгон убактыңарды бөлүп ушул жерге келип биз ушинтип тартытканыңарга ушунчалык ыраазычылыкты билдиребиз, балам. Сен дагы бала чака менен тынч бол. Şu kızmatına, şu kızmat ulana versin. Ушинтип бизге окшогондордун көңүлүн алып жүрүшүңө биз тилектешпиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Бул небереңиз да? Ооба. Кыздан баладанбы? Кыздан экен, мынакей кыздан болсо, мынакей таятасынын жанында отурат. Мынакей атын ким? Толгонай. Толгонай. Мына бүгүн таятаңдын туулган күнү экен, Таятаңды жакшы көрөсүңбү? Таятаң сага нелерди белек кылат? Таятаңдын эмнесин жакшы көрөсүң? Таятаң сен үчүн ким? Деги эле мактай берем бүгүн туулган күнү да. Кана таятаңды карап туруп сүйлөп койчу кана. Ата дейт да. Onu alıp durun berip. Кана сүйлөй бер. Сүйлө. Бүгүн кандай күн? Тамдын туулган күнү. Кандай тилектериң бар? Кана максаттарың бар, айтчы. Көп жашаң. Рахмат. Ден соолугуңуз чын болсун, өмүрүңүз узун болсун. Рахмат. Өп коебуз. Sen bizi bağıp жүрө бер кызым. Анакей урматтуу көрүүчүлөр, ушинтип неберези жакшынакай болуп өзүнүн каалоо тилектерин айтты. Кичүү уулу катары отурсаңыз бир кадрга алып коюн. Мына жанадагы эшикте сүйлөттүк эле, мына ушул балаңызчы, эң кичинекей балаңыз, эрке мына күчүк эң ушул сиздердичи 100гө чыгара турган, 100дөн ашыра тургандагы адам ушул мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү ата эненин уулу Максатбек дедиңиз атыңыз, Мына ушул ата энеңиздин кашында отурасыз да, мына ушул азыркы коомдочу, мисалы, ата энесин карабай таштап кеткендер бар, ата энесине наалат айткандар бар, ата энесине кайыш айткандар бар. Же болбосо мындай түз маанинде айтканда, бул аялынын сөзүнө кирип ата энесине бир туура эмес мамиле кылып койгондар бар. Ошолорго эмне дейт элеңиз? Андай адамдарга айтарым, бул ата эне биргелет табылгыс нерсе, көзү барда сыйлап, колунан келген бар жок жакшылыктарды кылып, эртең эле дүйнөгө түркүп болуп албайт ата эне, өтүп кете турган нерсе. Биз деле өтөбүз. Баары өтөт бул дүйнөдөн, сыйлашып, жакшы өткүлө демекчимин. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул үй билен эң кичине уулу, мына ушул уулу үчүн бул үйдөгү жарык ата энеси болсо, ата энеси үчүн жарык мына ушул уулу, Ошол сиздердин да өмүрүңүздөр узун болсун. Дагы бир жолу туулган күнүңүз менен Акунова. Туулган күнү жакшы өткөзүңүз, эми биз кеткенден кийин колу кошуларды чакырып дегендей, киши танца кылып дегендей. Баштайбыз деп азыр. Рахмат улум. Жакшы туруңуздар, Сага да рахмат улум. Сага ден соолук, ишиңе ийгилик. Катта рахмат улум. Рахмат. Энебиз ким болот? Бул жак аксакал өкүлүнөн болот. Өкүлөнеңиз, мына. Кайнаталарыбыз бир тууган. Атыңыз ким эне? Атым Сакен. Сакен эне бүгүн ушул Акуновабыздын туулган күнү экен.
Менин энем деген программага атайын кыздары Россиядан, бул жактагы кыздар балдары атайын буйртма берип мени чакырышты, мен келип тартып бүткөн атканда сиз келип калдыңыз. Мына бүгүнкү туулган күн ээсин куттуктап койсоңуз болот. Ой, кайнем, эртеден бери эмнеге айтпадың, а? Вай. Ушу туулган күнүң кут болсун, өмүрүң узун болсун. Рахмат. Ушу тапкан балдарыңдын жакшы күндөрүң көр, кыздарыңдын, балдарыңдын. Ушул үйдө неберелер, чеберелер толуп, ушу кыбыралар торуп, мына кызым экөөңөр бактылуу карыялык берсин силерге. Тынч болсун, ушундай туулган күндөрдөн Кудайым дагы азыр канча 67 болсо дагы 43 жыл жаша, 100гө чык. Кудайым өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун. Ушул үйдө ар дайым жакшылыктар болсун. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, энелерибиздин тилеги. Ушу силерге дагы рахмат, ушинтип келип тартып, ушинтип неме кылган силердин жамаатыңарга. Рахмат эне, рахмат. Мынакей жакшы сонун болду. Мектепте 40 жыл иштеди. Завуч директор болуп. Чоң кызматтарда бир кездери чиновник болгон экенсиз да эне, а? Батырене болуп. 5 келин алды, 1 кыз берди. Рахмат эне, сиз дагы ден соолуктуу болуңуз, ар дайым ушундай бир жакшынакай 67 жашка чыккан, ушундай бир күчкө толуп турган бир кайныңыз бар экен. Келип куттуктап атабыз. Кудайым эч тынбайт бу кайным. Ошон үчүн бул кайныңызды бир 45-50 эле чамасында көрөт экенбиз. Ошондой жигит катары элечи. Өзүмдүн оозунан уксак 67 жаштамын дейт. Сиздер дагы жап-жаш экенсиздер. Сиз канчага чыктыңыз эне? 70ке. 70ке. Эч ким 70те ойлобойт сиздерди мынакей. Жакшынакай үй бүлөдө, жакшынакай тарбияда, жакшынакай бала чаканын айланасында чоңойгон энелер мына ушундай жап-жаш көрүнөт, урматтуу көрүүчүлөр. Ошон үчүн сиздерге ден соолук, эч качан оорубаңыздар, э? Эртерээк билгенимде ыр жазып турмак экен. Кайныңызга арнап бир ырда бересиз кана, кайныңызга бир ырдап коюң. Мен ырдадым бир көпөт. 4 сапыр ырдап коюңчу кана бир. Мен ырдайм. Мен ырдая берем балам. Ырды эле эсиме чыгып калды. 70те каякта ыргалат. Вай, анда сиздин батаңыз кабыл болсун, ушул кайныңызга айткан тилектериңиз кабыл болсун деген бир ниетте ушул программаны да жыйынтыта берели. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул өзүнүн өкүл энесине эмес болсун да, өкүл энесине болгон жеңеси ар тараптуу универсал энебиз. Тилегин уктуң, а? Мынакей жакшы туруңуз, а? Дагы бир жолу туулган күнүңүз менен. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ошентип Акун абабыз менен Гүлпари энебиздин көңүлүн көтөрдүк. Сүйлөттүк, ырдадык, чордоттук. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин дагы ата энеңиздерди ушинтип архивге алып, тасмага алып коюңуздар, кийин өкүнбөйсүздөр. Менимче ушул программа дагы сиздерге жакты болушу керек деген үмүттөмүн. Кийинки ушундай жакшынакай болгон үй бүлөлөрдүн, ата энелердин сүйүнүчүнөн жолукканга чейин эсен аман туруңуздар. Мен азыр ушу алыскы Кеңеш айылынан кайра Ош тарапка кетип баратам. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.